Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта силер менен лабораториялык иш иштейбиз. Лабораториялык иштин темасын жазып алгыла. Жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин аныктоо. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө пайдалуу жумуш жана толук зарпталган жумуш жөнүндө түшүнүк аласыңар. Пайдалуу жумуштун толук жумуштан дайыма кичине болоорун билесиңер. Пайдалуу аракет коэффициенти деген түшүнүк менен таанышып, жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин аныктайсыңар. Анда бүгүнкү сабакка көңүл бургула. Биз силер менен жөнөкөй механизмдерди окуп үйрөнүп атабыз. Жөнөкөй механизмдер булар кайчы, күрөк, шына, блок, ворот, рычаг жана жантык тегиздик. Бул куралдарды пайдаланып, күчтөн утуш алабыз. Мына ошол жөнөкөй механизмдердин бири жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин аныктайбыз бүгүнкү сабакта. Аны аныктоодон мурда пайдалуу жумуш деген кандай жумуш экен, ошол жөнүндө түшүнүк алып алалы. Мисалы, шкафты ордунан жылдырыш керек болсо, адам шкафка кандайдыр бир күч жумшап, аны эс аралыкка жылдырат. Бул учурда пайдалуу жумуш аткарылат. Спортсмен штанганы төмөндөн жогору көздөй көтөргөндө пайдалуу жумуш аткарат. Ал эми крандагы жүктү төмөн жактан жогору көтөргөн учурда пайдалуу жумуш аткарат. Эми пайдалуу аракет коэффициенти деген эмне? Силер сүрөттөн адамдын чоң ташты жогору көтөрүп атканын көрүп атасыңар. Бул ташты ломдун же болбосо узун таяктын жардамы менен көтөрүп атат. Бул учурда рычагдын кыска ийини жакта жүк, ал эми усун ийининен адам колу менен төмөнгөсдөй басып жатат. Жүктү жогору көтөрүүдө пайдалуу жумуш аткарылат. F1 күчү аракет этип, ал H1 аралыкка жогору көздөй көтөрүлүп аткан учурда пайдалуу жумуш аткарылат. Пайдалуу жумушту A1 дедик. A1 барабар F1 көбөйтүлгөн H1. Ал эми толук жумуш качан аткарылат? Адам колу менен рычагдын узун ийинин төмөнгөсдөй S2 аралыкка төмөнгөсдөй жылдырып атат. Бул учурда A2 жумуш аткарылып атат. A2 барабар F2 көбөйтүлгөн S2. Бул жумушту толук жумуш деп атайбыз. Толук жумушту адам аткарып атат. Толук жумуштун аткарылышында адамдын өзүнүн булчуң күчүнүн аракети астында жүк жогору көтөрүлүп, ошондой эле рычагдын оң ийини төмөнгөсдөй жылып атат. Бул учурда аткарылган жумуш толук жумуш деп аталат. Эми пайдалуу аткарылган жумуштун толук жумушка болгон катышын эта менен белгилейбиз. Эта бул пайдалуу аракет коэффициенти. Пайдалуу жумуш дайыма толук жумуштан кичине болот. Пайдалуу аткарылган жумуштун толук аткарылган жумушка болгон катышы бирден кичине болот. Эта барабар А пайдалуу жумуш бөлүү А толук жумуш көбөйтүү 100%. Бул пайдалуу аракет коэффициенти деп аталат. Эта пайдалуу аракет коэффициенти. Мынакей тело жердин бетинде турат. Аны H бийиктикке көтөрөлү. Эми ушул учурда бул нерсени F күч жумшап, жантык тегиздик боюнча ошол эле бийиктикке көтөрөлү. Нерсени жерден вертикалдуу жогору жакты көздөй көтөрүүдө анын оордук күчүнө барабар болгон күч менен аракет этип, аны H бийиктикке көтөрөбүз. Ал эми
жантык тегиздиктин бети боюнча нерсени тоголотуп F күч аракет этип ошол эле бийиктикке көтөрөлү. Бул учурда аткарылган жумуштар кандай болот? А1 аткарылган жумуш бул нерсени вертикалдуу жогору жакты көздөй көтөргөндөгү аткарылган жумуш А1 барабар F оорлук күчү көбөйтүү H. Ал эми F көбөйтүлгөн L деген бул жантык ноонун бети боюнча нерсени тоголотуп же болбосо сүйрөп жогору көздөй жылдырган учурдагы аракет эткен күчтү жантык тегиздиктин узундугуна көбөйтсөк, башкача айтканда басып өткөн жолуна көбөйтсөк, анда А2 деген аткарылган жумуш чыгат. Эгерде сүрүлүү күчүн эске албасак, бул эки жумуш бири-бирине барабар болот. А1 барабар А2. Эгерде бул барабардыктын сол жактары барабар болсо, анда оң жактарындагы барабарлап алабыз. Оң жагы А1дики F оорлук күчү көбөйтүү H барабар А2ники F көбөйтүлгөн L болуп атат. Бул формуладан F оорлук күчү бөлү F барабар L бөлүнгөн H деген формула чыкты. Мында жантык тегиздиктин узундугу бийиктигинен канча эсе чоң болсо, F күчү F оорлук күчүнөн ошончо эсе кичине болот. Мындан биз эмнени билдик? Нерсени вертикалдуу тик өйдө көтөргөнгө караганда, жантык тегиздик боюнча көтөрүүдө күчтөн утуш алабыз. Ушул учурдагы F күчү F оорлук күчүнөн кичине болот. Ал күчтүн чоңдугу жантык тегиздиктин узундугунан жантык тегиздиктин бийиктиги канча эсе кичинекей болсо, F күчү F оорлук күчүнөн ошончо эсе кичине болот. Мына ушул учурда күчтөн утуш алабыз. Эми кийинки мисалды карайлык. Рычактын кыска ийинине массасы 100 кг жүк илинген. Аны көтөрүү үчүн узун ийинине 250 ньютон күч жумшалган. Жүктү H1 барабар 0,8 метр бийиктикке көтөрүштү. Бул учурда жылдыруучу күч жумшалган чекит H2 барабар 0,4 метрге төмөн түштү. Рычактын пайдалуу аракет коэффициентин тапкыла дейт. Рычактын кыска ийинине массасы М барабар 100 кг жүк илинген. Аны көтөрүү үчүн рычактын узун ийинине 250 ньютон күч жумшалган. F барабар 250 ньютон. Жүктү H1 барабар 0,8 метр бийиктикке көтөрүүдө пайдалуу жумуш аткарылат. Бул учурда жылдыруучу күч жумшалган чекит H2 барабар 0,4 метрге төмөн түштү. Рычактын пайдалуу аракет коэффициентин тапкыла дейт. Этаны табабыз. Муну чыгаруу үчүн эта барабар А пайдалуу бөлү А толук көбөйтүү 100% деген формуланы колдонобуз. Бул пайдалуу аракет коэффициенти табуунун формуласы. Ушул формулага коюп, этаны табалы. Муну табаардан мурда биз толук жумушту жана пайдалуу жумушту таап алалы. А толук жумуш бул күч жумшап жүктү көтөрүү үчүн күчтүн аракети менен рычактын экинчи ийини төмөнгөсдөй жылгандагы аткарылган жумуш толук жумуш болот. А пайдалуу жумуш жүктүн салмагын жүктүн көтөрүлүү бийиктигине көбөйтсөк, анда пайдалуу жумуш чыгат. Жүктүн салмагы P барабар М көбөйтүлгөн Ж деген формула менен аныкталат. Ушул формулага коюп жүктүн салмагын тапсак, 100 кг көбөйтүү 9,8 метр секунда квадрат барабар 1000 ньютон. Пайдалуу жумуш 1000 ньютон жүктүн салмагын 0,8 метр бийиктикке көтөрүлгөндө аткарылат. Анда пайдалуу жумуш 80 жоулго барабар экен. Ал эми толук жумуш ошол жүктү көтөрүү үчүн рычактын экинчи ийинин төмөнгөсдөй жылдырганда аткарылат. Анда 250 ньютон күч менен аны 0,4 метр төмөнгөсдөй түшүргөндө аткарылган жумуш бул толук жумуш болот.
анда аткарылган жумуш 100 джоульга барабар экен. Байкасаңар, дайыма пайдалуу жумуш толук жумуштан кичинекей болот экен. Эта барабар пайдалуу жумуш 80 джоуль бөлүү 100 джоуль бул толук жумушка барабар, көбөйтүү 100% барабар 80%. Пайдалуу аракет коэффициенти 80% экен. Кайсы механизмди албайлы, анын пайдалуу аракет коэффициенти дайыма 100%тен кичине. Пайдалуу аракет коэффициент деген түшүнүктү алып алдык. Пайдалуу жумуш качан аткарылат экен жана толук жумуш качан аткарылат экендигин билип алгандан кийин бүгүнкү лабораториялык ишибизди иштейбиз. Лабораториялык ишти аткаруудан мурда биз иштин максатын билип алышыбыз керек. Жантык тегиздиктин жардамы менен аткарылган пайдалуу жумуш толук жумуштан кичине экендигин байкоо. Бул ишти аткарууда колдонулган куралдар жана материалдар. Булар динамометр, штатив, штативке жөлөнүп коюлган тактай, бул жантык тегиздик деп аталат, сызгыч, жыгач брусок жана тегерек металл. Мына буларды силер экрандан көрүп атасыңар. Бул бүгүнкү лабораториялык иште колдонула турган куралдар жана материалдар. Ишке көрсөтмөлөр. Биринчи, окуу китебинен механикалык жумуш, механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенти темаларын кайталагыла дейт. Механикалык жумуш качан аткарылат, балдар? Качан нерсеге күч жумшап, нерсени бир орундан экинчи орунга жылдырганда механикалык жумуш аткарылат. Аткарылган жумуш А барабар F көбөйтүлгөн S деген формула менен аныкталат. Ал эми пайдалуу аракет коэффициентти биз азыр эле айтып кеттик. Пак эта барабар А пайдалуу бөлүү А толук көбөйтүү 100%ке барабар экен. Андан кийин ишке көрсөтмө боюнча тактайды жантык койгула. Тактайды силер көрүп аткандай кылып, жантык кылып штативке коебуз. Андан кийин жантык тегиздиктин H бийиктигин жана L узундугун өлчөгүлө дейт. Биздин өлчөө учурунда жантык тегиздиктин бийиктиги H1 барабар 18 см, ал эми узундугу 50 см болду. Андан кийин брусоктун оордук күчүн динамометр менен өлчөгүлө. Биз жыгач брусокту алып, аны динамометрге илип, абадагы салмагын ченеп алабыз. Аны ченеген учурда брусоктун салмагы 0,7 ньютонго барабар болду. Динамометрге брусокту чиркеп, аны жантык тегиздик боюнча бир калыпта жылдыргыла. F тартуу күчүн өлчөгүлө. F тартуу күчүн динамометрдин жардамы менен өлчөп алабыз. Бул учурда силер көрүп атасыңар, динамометрде бир калыпта жылдырган учурда брусок бир калыпта кыймылга келип, динамометрдин көрсөтүүсү бул учурда 0,45 ньютонго барабар болду. Балдар, жыгач брусоктун абадагы салмагы 0,7 ньютон болчу, ал эми жантык тегиздик боюнча жылдырган учурдагы тартуу күчү 0,45 ньютонго барабар болду. Жантык тегиздик менен күчтөн утуш алдык. Андан кийин брусокту H бийиктикке вертикал боюнча көтөрүүдөгү пайдалуу жумушту эсептегиле. А пайдалуу барабар F оордук көбөйтүү H барабар, бул абадагы салмагын 0,7 ньютонду жантык тегиздиктин бийиктиги 0,18 метрге көбөйткөн учурда 0,1126 джоульга барабар болду. Бул жыгач брусокту жогору көтөргөндөгү пайдалуу аткарылган жумушу. Андан кийин брусокту L узундуктагы жантык тегиздик боюнча ошол эле бийиктикке көтөрүүдөгү толук жумушту эсептеп чыгаралы. Ал толук жумушту А толук барабар F көбөйтүлгөн L деген формула менен чыгарабыз. Мында F брусокту жантык тегиздик боюнча тартып аткан учурдагы F тартуу күчү көбөйтүү L жантык тегиздиктин узундугу. Анда
А толук барабар F көбөйтүлгөн L. Жантык тегиздик боюнча жылдырганда 0,45 ньютон көбөйтүү 0,5 метр барабар 0,1225 джоуль. Бул толук жумуш болуп эсептелет. Андан кийин жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин эсептегиле дейт. Аны эта барабар А пайдалуу бөлү А толук көбөйтүү 100% деген формулага коюп чыгарабыз. Анда пайдалуу аткарылган жумуш 0,1126 джоуль, ал эми толук жумуш 0,1225 джоуль. Экөөнүн катышын 100%ке көбөйтсөк, пайдалуу аракет коэффициенти 56% болду. Андан кийин ушул эле бийиктикке тегерек металлды көтөрөбүз. Ага чейин тегерек металлдын абадагы салмагы 1,2 ньютон. Ушул учурдагы жумушун эсептесек, пайдалуу жумуш F оордук күчү көбөйтүү H барабар 1,2 ньютонду 0,118 метрге көбөйтсөк 0,1216 джоуль чыкты. Бул металл тегеректин 0,118 метр бийиктикке көтөргөндөгү аткарган жумушу ушуга барабар болду. Бул пайдалуу аткарылган жумушу. F тартуу күчү барабар 0,14 ньютон. Башкача айтканда, тегеректи жантык тегиздик боюнча тарткан учурдагы аракет эткен күчү 0,14 ньютонго барабар болду. Байкасаңар, оордук күчүнө караганда жантык тегиздик боюнча тарткан күч кичинекей болду. Демек, жантык тегиздик боюнча күчтөн утуш алынып атат. Бул учурдагы толук жумушту эсептесек, А толук барабар F көбөйтүлгөн L барабар 0,14 ньютон көбөйтүү 0,15 метр барабар 0,12 джоуль. Эта барабар А пайдалуу бөлү А толук көбөйтүү 100% барабар 0,1216 джоуль бөлү 0,12 джоуль. Көбөйтүү 100% барабар 100% болду. Тегерек металлды бийиктиги 0,128 метр бийиктикке көтөрүүдө оордук күчү 1,2 ньютон болчу, тартуу күчү 0,18 ньютон болду. Бул учурдагы пайдалуу аткарган жумуш 0,1036 джоульго барабар болду. Бул учурда биз балдар жантык тегиздиктин бийиктигин жогорулаттык. Мурун 18 см болсо, азыр 28 см болду. Аны метрге айландырганда 0,128 метр болду. Демек, жантык тегиздик боюнча бийиктиги жогорулаган учурдагы аракет эткен күчтү карасаңар, жапыс тегиздик боюнча кыймылдатканга караганда бул учурда тартуу күчү чоңойду. Улам тегиздиктин бийиктиги жогорулаган сайын аракет эткен күч ошончо чоңоет экен. Ал эми толук жумушту эсептеп чыгарсак, А толук барабар F көбөйтүлгөн L барабар 0,18 ньютон көбөйтүү 0,15 метр барабар 0,14 джоуль чыкты. Бул учурдагы пайдалуу аракет коэффициентин эсептеп чыгарсак, анда 84% чыкты. Эми ушул алынган эсептөөлөрдү дептериңерге таблицаны чийип, өлчөөлөрдүн жана эсептөөлөрдүн жыйынтыктарын жазгыла деген тапшырманы аткаралы. Ал үчүн таблицаны чийип алабыз. Бийиктиги эки бийиктикти алдык, 18 см жана 28 см деген. 18 см жантык тегиздиктин узундугу 50 см, аны метрге айландырганда 0,15 метр. Бул учурда оордук күчү 0,17 ньютон бурусоктуку болду. Тартуу күчү тегиздиктин бети боюнча тарткандагы күч 0,145 ньютон болду. Пайдалуу жумуш 0,1126, ал эми толук жумуш 0,1225. Ушуларды пайдаланып, пайдалуу аракет коэффициентин эсептегенде 56% чыкты. Андан кийин металлды ушул бийиктикке көтөрүүдө абадагы салмагы 1,12 ньютон болчу. Жантык тегиздик боюнча тартканда 0,14 ньютон. Пайдалуу аткарган жумушу 0,1216 джоуль. Толук жумушу 0,12 болду. Бул учурда 100% пайдалуу аракет коэффициентке ээ болду.
Ал эми 0,28 метр жана 0,5 метр узундук боюнча жылдырган учурда брусоктугу 0,7 ньютон, тартуу күчү 0,6 ньютон, пайдалуу жумуш 0,196, толук жумуш 0,3. Бул учурдагы пайдалуу аракет коэффициенти 65% болду. Андан кийин металлдыкын алган учурда тартуу күчү 0,18 ньютон. Улам жантык тегиздиктин бийиктиги жогорулаган учурда тартуу күчү чоңойгонун байкап атабыз. Бул учурда пайдалуу жумуш 0,336, толук жумуш 0,4 жана пайдалуу аракет коэффициенти 84%ке барабар болду. Бул алынган өлчөөлөрдү жана эсептөөлөрдү таблицага толтуруп алдык. Эми корутунду жазалы. Биздин ишибиздин максаты жантык тегиздиктин жардамы менен пайдалуу жумуштун толук жумуштан кичине экендигин тажрыйбада аныктоо болчу. Жантык тегиздик менен жүктү жогору көтөрүүдө күчтүн аракети азыраак болоорун байкадык. Жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коэффициентин аныктоону үйрөндүк. Жөнөкөй механизмдер менен жумуш аткарууда пайдалуу жумуш толук жумуштан кичине болооруна ынандык. Мына ушул лабораториялык ишти иштеп, биз ушуларды билдик. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.